4-февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Орусияда мигранттардын акча которууларына мамлекеттик алым киргизүү сунушталууда. Орусияда Адилеттүү Орусия чындык үчүн партиясынын башчысы Сергей Миронов өлкөдөгү мигранттардын акча которууларына мамлекеттик алым киргизүү зарыл экенин билдирди. Анын айтымында өткөн жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары өз мамлекеттерине 14 миллиард доллардан ашык акча которушкан. Депутаттын пикиринде, эгер чет өлкөлүктөрдүн акча которууларына 3% мамлекеттик алым киргизилсе, анда кыргыз жана өзбек мигранттары Орусиянын казынасын 45 миллиард рубльге толтурмак. Миронов чет өлкөлүктөрдүн акча которуулары үчүн кошумча комиссия киргизүү маселеси 2021 жылы талкууланганын, бирок анда каржы министрлиги каршы болуп койгонун белгиледи. Ал аткаминерлер орусиялыктар үчүн тарифтерди, акцизтерди жана төлөмдөрдү жогорулатып, ошол эле маалда чет өлкөлүктөргө келгенде жалжактап калышаарына нааразы болду. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына ылайык, 2024 жылдын январынан ноябрына чейин Орусиядан Кыргызстанга 2,57 миллиард доллар которулган. Бул 2023 жылдагы ошол мезгилге салыштырмалуу 7,5%га аз. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү кайрадан күч менен милицияга жеткирилди. Партия мүчөсү Кадырбек Атамбаев партиялашы Жанна Самышева сурак берүү үчүн кайрадан милицияга күч менен жеткирилгенин билдирди. Жакындардын айтымында, аны балдарын сабактан алып бара жатканда кармап кетишкен жана туугандары менен байланыша алган эмес. Азырынча ИИМ бул боюнча түшүндүрмө бере элек. Самышева буга чейин күбө катары сурак берген. Кийин анын партиялаштары Анарбек Каттаганов, Кадыр Атамбаев сурак берип, Эрмек Эрматов кармоо учурунда алган. 13 ноябрда Социал-демократтар партиясынын штабы тинтилип, партия лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина, Роза Түрксевер камакка алынган. Аларга добуш сатып алуу беренеси менен айып тагылып, партия жергиликтүү кеңештердеги шайлоодон четтетилген. Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууга даярдык иштери быйыл апрелде башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев биринчи радиодогу интервьюсунда билдирди. Төрөбаев темир жолду курууга жакында 3,5 миңден ашуун техника алып келинерин, бул кошумча жумуш орундарын түзөөрүн кошумчалады. Бул үчүн адистер даярдалып жатканын белгиледи. 27 декабрда Жалал Абад шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо аземи өтүп, ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрү катышкан. Жапаров долбоор үчүн коңшу эки өлкөнүн лидерлерине ыраазычылык билдирип, бул Кытай менен Европаны байланыштыра турган темир жол болоорун жана Борбор Азия мамлекеттерин өнүктүрүүгө салым кошоорун айткан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу утур-утур жылып келаткан. Садыр Жапаров былтыр июль айында 3 өлкөнүн темир жолунун курулушу августта башталарын билдирген. УКМК Ошто нейтрал жаштар тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусунда АБА аттуу адамга кол салган нейтрал деген аталыштагы жаштар тобунун айрым мүчөлөрү кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 9 январда сөз болуп жаткан топтун мүчөлөрү АБАга бычак сайып, ага Ош облустук ооруканасында бир нече жолу операция жасалган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 24 жана 23 жаштагы эки адам кармалып камакка алынган. Коопсуздук органы Ош шаарында өз ара уюшулган жаштардын тобуна тиешеси бар делген дагы 3 жигит аныкталып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн кошумчалады. УКМК жаштарды, анын ичинде спортчуларды ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоого чакырды.